Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналдын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер менен ушундай болгон сүрөттөн видео жасоо сабагын мугалимдер суранды эле. Ошол сүрөттөн видео жасоо сабагын сиздерге сунуштамакчыбыз. Эгерде видео жаккан болсо биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырып, муну дагы сөзсүз түрдө кесиптештериңиз менен бөлүшүп коюуну унутпаңыз. Анткени кесиптештериңиздер дагы муну билүүгө абдан кызыктар экенин мен билемин. Бул программа менен сиздер мындан аркы дагы билим берүү тармагына мыкты салымыңыздарды кошосуздар деп ишене аламын. Мисалга мындай видеолордо ушул сыяктуу видеолорду биз өзүбүз жасаганга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Көрүп атасыздар, биз мындай видеолорду өзүбүз жасоого толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кандайдыр бир сиздерде маалымат болбосун, кандай сүрөт болбосун, сиздер өзүңүздөр толук кандуу жасап алганга толук мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Ал үчүн биз урматтуу мугалимдер, урматтуу кесиптештер 3 программа колдонобуз. 3 программа бул ошол ChatGPT, Ideogram, анан Crop деген приложенияларды колдонушубуз керек. Биз ушул 3 программанын негизинде гана бул нерселерди ишке ашыра алабыз. Мисалга, бизге биринчи персонаж керек. Персонажды биз табышыбыз керек. Табыш үчүн ушул маалыматтык базадан өзүбүзгө керектүү бир персонал издешибиз керек да. Эгерде өзүңүздөрдүн сүрөттөр дагы болсо болот, ар түрдүү кылып койсоңуздар дагы болот да. Мисалга мен мультяшный персонаж деп издеп көрөйүн. Мультяшный персонаж деп. Эми сиздер өзүңүздөрдүн да сүрөттөрүңүздөрдү койсоңуздар болот ар түрдүү багыт мененчи. Бирок эми мен башка сүрөт койгум келет, сиздер башка сүрөт. Ар ким өзүнүн сүрөтүн коюп алса дагы болот. Мен бул жактан өзүмө керектүү бир сүрөттөрдү издеп атамын. Эгерде жаккан сүрөтүңүздөр болсо, сиздер ошону деле коюп койсоңуздар болот толугу менен. Ар түрдүү багыттар менен кое бересиздер. Бул жакта мынакей карайбыз. Негизги маалыматтык база сиздердин инновациялык бөлүкчөлөрүңүздөр болуп саналат. Өзүңүздөргө персоналдарды карап чыгышыңыздар керек. Бул негизги бөлүк. Мага мисалга кайсыл персонаж жаккан болсо, мен ошол персонажды алып алганга толук мүмкүнчүлүгүм бар. Эгерде персонаж болбосо да, сиздер өзүңүздөрдүн сүрөттөрүңүздөрдү деле койсоңуздар болот. Ар түрдүү багыт. Мисалга, мен Микки Маусты алайын, сүрөтүнө кирем, мышканын оң капталын басам, копировать картинку эмес, мынакей сохранить картинку как дегенди басам. Рабочий столго же загрузкиге сиздер каалагандай бөлүккө көчүрүп аласыздар. Көчүрүп бүткөндөн ChatGPTге барабыз. ChatGPTге баргандан кийин караңыздар. ChatGPTге биз кандай маалымат беришибиз керек. Мисалга, новый чатта турабыз. Плюсту басып, добавить фото и видео дегенди басабыз. Загрузкиден биз жанагы сүрөттү таап алабыз, жүктөлдү. Анан бул жака салам. Мага Микки Маус деп жазайын. Микки Маус каарманына окшош каармандын сүрөтүн даярдоо үчүн промпт даярдап бер. Бул каарман тоодо ат минип түшүп жаткан болсун. Жана ошондой эле арткы фондо абдан кооз жайлуу болсун деп. Сиздер каалагандай кылып койсоңуздар болот. Тоодо ат минип эмес, тоодо машина айдап деп да койсоңуз болот. Мынакей. Машина айдап түшүп жаткан болсун деп койдум. Сиздер ар түрдүү кылсаңыздар болот. Каалаган маалыматты жазсаңыздар болот да. Мен просто азыр ушундай жазгым келди. Сиздер дагы ушундай
жазсаңыздар болот. Мынакей генерация сүрөттү генерация кылыш үчүн бул жакта мынакей сүрөттү коюп берип атат. Алдык, копировка кылабыз. Интернетке киребиз, кайра эле идеограмм деп жазабыз. Идеограмм деп жазганда мынакей моундай болгон идеограмм бөлүкчөлөрү чыгат. Плюсту киребиз ичине идеограммдын. Киргенде буга Google аккаунт менен регистрация болушу керек негизи. Негизги регистрацияны биз азыр сиздер менен көрсөтүп беремин. Сиздерге эгерде мисалга бул жактан алып көрөйүн. Идеограмм деп. Бул регистрацияны көрсөтүп койгон. Меники буга чейин регистрация болгон үчүн кайра регистрацияны сиздер кандай кыласыздар көрсөтүп берейин. Мынакей идеограммга киребиз. Киргенден кийин эле сиздерден ушундай болгон регистрация сурат. Через Google аккаунт менен кирип кетсеңиздер оңоюраак болот. Аккаунтубузду Google аккаунт дегенди басабыз. Андан кийин сиздерге бул жака аккаунт чыгарып берет. Аккаунтубузду басабыз и продолжитти басабыз. Болду. Уже биздин аккаунт даяр болду. Көрүп атасыздар. Идеограмм ачты бизден. И ушул жактан следующийди басып коебуз. Керектүү маалыматтарды. И бул жактан school деген тандайбыз. Окейди басабыз. Любой бир эмени тандап туруп эле ылдый түшүрүп окейди басып кое бериңиздер. Маани деле көп деле маани бере бербейт. Мынакей окей. Бул жактан free план деген, бесплатный план дегенге өтөбүз. Бул жактан дагы бесплатный планга өтүп кете беребиз. Бирөөсүн тандап next'ти басып кое беребиз. Следующий дегенди басып, бул сиздерге көрсөтүп берип атат. Андан кийин биз жанагы ChatGPT'ге могу промптты жазбадыкпы? О промптты копировать этип алдык. Копировать этип алган эмени ушул жака жазабыз. Кадимки эле ChatGPT сыяктуу бөлүгүнө жазып туруп тизе беребиз. Бул идеограмм сиздерге акысыз версиясында күнүгө 12 сүрөт генерациялап бере алат да. Дагы бир жолу айтайын, күнүмдүк 12 сүрөт генерация кылып бере алат. Мынакей караңыз. Мен эмне сурадым? Микки Маустун мага эмнесин чыгарып берди. Көрүп атасыздарбы? Мынакей. Мага керектүү сүрөттү көчүрүп аламын. Сейди же 85% дегенди көчүрүп алсаңыздар болот. Караңыздар. Мага жаккан сүрөттөрдү тандаймын. Окей, көчүрүп аламын. Көчүрүп алгандан кийин бул жакта мынакей скачать деген белги турат. Скачать бассак эле көчүп баштайт. Анан көчүрүп алгандан кийин 3-чү программага өтүшүбүз керек болот. Крок деген программа. Крок деген программага киребиз мынакей. Crop.com деген. Бул видеону мынакей 3 программа менен жасашыбыз керек болот. Анан бул жактан регистрация дегенди басабыз. Мынакей регистрациядан sign up через Google дегенди басабыз. Эгерде англисче болуп аткан болсо түшүнбөй атсаңыз, мышканын оң каптагын басып, перевести на русский кылып алсаңыздар болот. Андан кийин аккаунтту тандайбыз. Аккаунтубуздан аны продолжить. Продолжитти баскандан кийин бир аз күтөбүз. И ушул жакта мынакей image деп турат. Мынакей чат, голос, анан image деп турат. Image'ди басабыз. Image'ди баскандан кийин могул жактан изображение деген жактан биз видео дегенди басабыз. Видео дегенди басып, окейди басып, анан могул жакта плюс турбайбы? Сүрөт койчу жер плюсту басып, редактировать изображение дегенди басабыз. И бизге керектүү өзүбүздүн сүрөттү жүктөйбүз. Анан бул жака биз мисалга каалаган сөздү жазсак болот. Мен крокко мисалга караңыздар. Бул жака бул буди карманы деген сыяктуу сиздер өзүңүздөр жазсаңыздар болот. Мисалга Микки Маус карманы тоодон ырдап келе жатат дейбиз. Мисалга окейди бастык. Уже бизге
video жасап баштайт. Mickey Mouse Harman тоодон ырдап келе жатат дедим. Бир аз күтөбүз. Мисалга караңыздар. Видеону көрөлү. Mickey Mouse. Сиздер каалаганды сүйлөтсөңүздөр болот. Мен эми бул жактан өзүм гана коюп атам. Сиздер өзүңүздөрдүн каалаган сүйлөткүңөр келген нерсени түшүргүңүздөр, каякта жүргүзгөн аны өзүңүздөр тууралайсыздар да. Мисалга мен балким көлдө сүзүп баратканды жасашым мүмкүн, балким бирөөбүз концерттерде деп аткан жасашым мүмкүн. Сиздер өзүңүздөр каалаган жасайсыздар. Ал жакта өзү крок сайт жасап берет. Анан бул жактан Mickey Mouse тоодон ырдап келе жатат. Деп коеюн. Караңыздар, жиберсек бизге уже видео автоматтык түрдө жасап баштайт. Балким мен ырдаткым келди, балким сиздер сүйлөткүңүздөр келсе, өзүңүздөр сүйлөтө бересиздер. Эми бул жак тандоо сиздерге калды, урматтуу кесиптештер. Тандоо сиздерге калат. Эми бир аз күтөбүз. Анан жакпай атса кайра жиберсек дагы болот. Азыр көрөбүз. Анан Окей, 50, 70, 96, 99. Окей, видеобуз даяр. Көрдүңүздөрбү? Мисалга кайра бир сөз жазып туруп, жакпай калса жиберип койсоңуздар, кийинки видеоңуздарды жасап баштайт. Эми бул видео жаккан болсо сизге, анан бул жактан видеону мисалга могул жакта скачать деген белгиси турат. Скачайтты басып алабыз. Эми сиздерге өзүңүздөргө керектүү бөлүк. Анан бул биз мисалга скачать бөлүгүнөн мой компьютер загрузки бөлүмүнөн тапсаңыздар болот. Мынакей бул жакта Mickey Mouse программасы уже көчтү. Экинчи видеобуз мынакей караңыздар. Кайра жиберип койсок болот. Мисалга жиберсеңиздер, ар түрдүү видео жасап бере берет. Анан көчүрүп алып, сиздер ар тараптуу жакта колдонсоңуздар болот. Мынакей караңыздар. Биринен бири өтүп абдан мындайча айтканда натыйжалуу видео болду десем болот. Сиздер өзүңүздөр каалаганыңыздарды коюп алып, көрүп, аткара берсеңиздер болот. Мисалга Mickey Mouse программасында видеосунда биз 3 программаны колдондук. Биринчи программа ChatGPT, Ideogram, анан Крок сайтын колдонуп жасадык, урматтуу кесиптештер. Мынакей. Сиздер дагы ар түрдүү видеону жасаңыздар болот. Көрдүңүздөрбү? Видеону, сүрөттү биз уже видеого айландырдык. Мисалга бул программалар менен окуучулардын сүрөтүнөн келечектеги кесибин жазып дагы жасатсаңыздар болот. Ушул сыяктуу видеолорду дагы көргүңүздөр келсе, биздин YouTube каналга катталып, лайк басып, комментарийге өз ой пикириңизди жаза кетүүнү унутпаңыз. Жана ошондой эле бул видеону кесиптештериңизге да таратууну унутпаңыздар. Кийинки сабактарда биз мындан ары дагы мыкты программаларды колдонууга өтөбүз. Андыктан бул видео жаккан болсо, өзүңүздүн сабагыңызда колдонуп көрүңүздөр. Бул программада биз ChatGPT, Ideogram жана Крок программаларын кошуп, 3 программанын негизинде иштедик. Бул сабак сиздерге жакты деген ойдомун. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.